Субханаллах, өтө кылдат бир маселе. Пенденин кадыр барк аброю өсүшүнө башка адамдарды кечире билүүсү себеп болот. Пенде канча башка адамдарды кечире билсе, ошончо өзүнүн урмат аброю өсөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадисте айтылат: адам канчалык башкаларды кечирген сайын, Аллах аны ошончолук урматын көбөйтөт. Ушул кылдат нерсени автор Шейх Ислам ибн Таймия айткысы келип бул сөздү алып келет. Кечиримдүү болуу ал адамга бир гана ызаттуулук, урмат, бийиктик алып келет. Себеби бул нерсеге көңүл буруу керек. Ким жамандык кылган адамынан өч ала турган болсо, ошол өч алуусу менен эмнени каалайт? Ким жамандык кылган адамынан өч ала турган болсо, ошол өч алуусу менен эмнени каалайт? Албетте өзүнүн аброюн коргоп, урматтуу болгусу келет. Бирөөгө кор болгусу келбейт, ошон үчүн өч алат да. Бирок ким кечиримдүү болсо, сыртынан ал кордолгондой көрүнгөнү менен чындыгында накты аброй, урматтуулук мына ошол. Ким кечирсе, мейли ал кайсыл гана жагдай болбосун, эмне гана болбосун, ал кечиримдүү болсо, ошол адам сый урматка, бийиктикке жетет. Аттиңе ушул нерсеге биз жакшыраак акыл калчап ойлонгонубузда гана, демек кечиримдүүлүк адамга бир гана сый урмат, аброй алып келет. Ал эми өч алуу сыртынан урмат, аброю коргогондой болуп көрүнгөнү менен, чындыгында бул нерсе менен аброй алынбайт. Аброй, сый урмат бир гана кечиримдүүлүк менен келет. Башкаларды кечирген пендени Аллах урматын көбөйтөт. Башкача айтканда, ар бир кечирген сайын пенденин даражасы, ийгилик көбөйүп турат. Себеби бул сыпат Аллах Тааланын жакшы көргөн сыпаты. Ушул маселенин түшүнүүгө Аллахтын ушул сөзү жетиштүү болор. Аллах айтты: Аллах силердин кечиришин каалабайсыңарбы? Аллах кечиримдүү, ырайымдуу. Бул аяттын өзү жетиштүү эмеспи?